Жолдогу тоскоолдукту кайсы траектория боюнча айланып өтсө болот? Азыр бул жерде карасаңыздар, мына калктуу конуштун сыртындагы жол экени көрсөтүлүп атат. Анан оң тарапта эскертүүчү белги турат. Эмнени билдирип атат? Жол иштери жүрүп жатканын билдирип атат. Анан алдыда чындап эле тоскоолдук турат. Ошол тоскоолдуктун ар жагында булдозер турат. Анан бул жерде дагы жеңил унаа жол жүрүп баратат. Анын алдына эки багыт көргөзүлдү да, А жана В деп. Ушул тоскоолдукту кайсы багыттары менен айланып өтсө болот деп бизден сурап атат. Азыр бул жерде эмнени карайбыз? Жол белгиге карайбыз. Бул жерде азыр милдеттендирүүчү белги турат. Тоскоолдукту кайсы багыттар боюнча айланып өтүш керек экенин көрсөтүп атат. Демек, оң тарап жана сол тарап менен тең айланып өтсө боло берет экен. Ошондо А жана В менен тең айланып өтсө болорун билгизип атат. Ошондо биз эмне деп жооп берет экенбиз? Тоскоолдукту кайсы траектория боюнча айланып өтсө болот дегенде каалаганы боюнча деп жооп беребиз. Ушул жооп туура. Кыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.